Эфирде 18 сентябрга карата алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Студияда мен Асель Болотбекова, саламатсыздарбы? Кар жаган өлкөдөгү төө ашуу, алабел, көкбел жана өтмөк ашуулары тазаланды. Ооруканаларга кычкылтек орнотууга тендер өткөрүлөт. Атайылап мамлекеттик бюджетке 65 миллион сомго жакын зыян келтирген деп айыпталып жаткан экс-министр Космосбек Чолпонбаев 15 ноябрга чейин камакка алынды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын башчысынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдиргендей, шайлоочу кайсы саясий партияга же талапкер үчүн добуш бергенин билүү мүмкүн эмес. Анын айтымында партиялар добуш кимге берилгенин эч ким биле албайт. Мындай мүмкүнчүлүк шайлоо комиссияларында дагы жок. Шайлоочу кабинага өзү жалгыз кирип добуш берет. Муну эч ким көзөмөлдөй да, текшере да албайт. Мындан сырткары автоматтык түрдө эсептөөчү үкөктөр добуш берүүнүн купуялуулугун толук камсыздай алат. Ошол эле учурда шайлоочуларды сатып алгандарга, добушун саткандарга жаза каралган. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдөгү төө ашуу, алабел, көкбел жана өтмөк ашууларында түндө кар жаап, бийиктиги 10-15 сантиметрге чейин жеткен. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу жол эксплуатация башкармалыгынын кызматкерлери төө ашуу, алабел жана көкбел ашууларындагы Бишкек-Ош жолу менен Таластагы өтмөк ашуусундагы трассаны тазалоого киришкен. Учурда тыгын жок, жолдор ачык экендиги белгиленди. Белгилей кетсек, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги 17 сентябрдан 21 сентябрга чейин өлкөдө жамгыр жаап, тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн экендигин айтып, шашылыш билдирүү тараткан болчу. Министрлик абанын температурасы кескин төмөндөп, үшүк жүрөөрүн эскертет. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча, Бишкектеги 6 ооруканага товар ташып жеткирүү жана борборлоштурулган кычкылтек менен газификатор системасынын киргизүү үчүн конкурс жарыяланды. Билдирүүгө ылайык, тендерди региондорду өнүктүрүү боюнча социалдык өнүктүрүштүк фонду өткөрөт. Жогоруда аталган жумуштар менен алектенген компаниялар 23 сентябрда саат 12:00 чейин кайрылса болот. Конкурстук документтерди кароо ушул эле күнү саат 14:00 башталат. Анын жыйынтыгы тендердин бардык катышуучуларына почта аркылуу жөнөтүлмөкчү. Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова брифинг учурунда билдиргендей, Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 45.244-кө жетти. Акыркы суткада өлкө боюнча COVID-19 илдетин 91 киши жуктуруп алганы аныкталды. Ооруну жуктуруп алгандар Бишкек шаарында 7, Ош шаарында 3, Ош облусунда 15, Баткен аймагында 20, Жалал-Абадта 15, Нарын облусунда 2, Талас аймагында 3, Чүй өрөөнүндө 11, ал эми Ысык көл облусунда 15 учур катталган. Кыргызстандыктарга 7 сентябрдан тартып Швейцарияга виза менен эркин кирип чыгууга уруксат берилди. Коронавирус пандемиясынан улам чектөө киргизилип, кийинчерээк жумшартылган эрежелерге ылайык Швейцарияга барган кыргызстандыктар 10 күндүк карантинге алынышы керек эле. Швейцария өкмөтү 4 сентябрда кабыл алган чечимге ылайык андай шарт талаптар алынып ташталды. Буга чейин Кыргызстан менен Туркия, Бириккен Араб Эмираттары, Кувейт жана Өзбекстандын ортосунда түз авиакаттамдар жанданган. 17 сентябрдан тарта Казакстан менен да авиакаттамдар калыбына келтирилери расмий кабарланган. Ал эми Кыргызстан август айында коронавирустун жайылышы басаңдаган жана эпидемиологиялык абал турукташканы байкалган 32 мамлекеттин жарандарына өлкөгө эркин кирип чыгууга уруксат берген. Тилекке каршы Кыргызстан чектөөлөрдү алган өлкөлөрдүн ичинен айрымдарында кайрадан коронавирус күчөй башталганы кабарланууда. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун 17 сентябрда Коопсуздук кеңешинин жыйынында билдиргени боюнча, прокуратура жана башка укук коргоо органдары тарабынан 2018-2019 жылдары жана 2020 жылдын акыркы 8 айында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде коррупцияга жана кызматтык кылмыштарга байланышкан 6541 факты катталып, сотко чейинки териштирүүгө алынган. Анын ичинен 1576 жазык иши боюнча тергөө аяктаган.
баштаган. Соттук кароого 965 жазык иши жөнөтүлгөн. Мунун ичинде 2018 жылы 391, 2019 жылы 344, ал эми 2020 жылдын 8 айында 230 иш каралган. Бул жылдарда кызматтык жана коррупциялык кылмыштарга байланышкан жазык иштер боюнча мамлекеттик бюджетке 5 миллиард 826 миллион сом өндүрүлгөн. Ал эми 2,5 жыл ичинде кызматтык же коррупциялык кылмышы үчүн айыпталган 648 адам сот жообуна тартылган. Булардан соттун өкүмдөрүнүн негизинде 334 миллион 519 миң сом өндүрүлгөн. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Коопсуздук кеңешинин прокуратурадагы коррупцияны жоюу үчүн көзөмөл органынын бардык бөлүмдөрүнө видео байкоо орнотулганын кошумчалады. Айрым эксперттер коррупцияны тыюуга онлайн видео көзөмөлдү орнотуу, санариптештирүү жетишсиз деп эсептешет. Алар тармактардагы коррупция жогорку бийликтин көз жумду мамилесинен улам азайбай, тескерисинче көбөйүп жатканын белгилешүүдө. 17 сентябрда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту экс-саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевди убактылуу кармоочу жайга киргизди. Буга чейин башкы прокуратуранын билдиргенине караганда, мурунку саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев консультациялык кызматтарды көрсөтүү боюнча атайлап мамлекеттик бюджетке 65 миллион сомго жакын зыян келтирген деп айып тагылган. Ага ылайык кылмыш жаза кодексинин 320-беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, экс-министр мамлекеттик жаза аткаруу кызматы тарабынан кармалган. Көзөмөлдөөчү органдын талабы боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук соту шектүү Космосбек Чолпонбаевке карата Бишкек шаарындагы 1-тергөө изоляторуна 2 айга камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасын колдонду. Сузак райондук соту 3 Аккунасты атып өлтүргөн тургунга 50 миң сом айып салды. Ал мыйзамсыз аңчылык жана жаныбарды жок кылуу беренелери боюнча күнөөлүү деп табылды. Ошондой эле ага сот тарабынан 1 жылга аңчылык кылууга тыюу салынып, сот залынан бошотулду. Белгилей кетсек, Аккунас Кыргызстандын кызыл китебине катталган. Атылган ар бир канаттуу үчүн айып пул 30 миң сомду түзөт. Бирок соттолгон тургун канаттуулардын кызыл китепке киргизилгенинен кабары жоктугун айткан болчу. Казакстандын айыл чарба министрлиги өлкөнүн Түндүк Казакстан облусунда жогорку патогендүү куш тумоосу жайылып жатканын билдирди. Маалыматка караганда, ушул тапта аймакка вакцина жеткирилип, облуста дезинфекция иштери башталган. Ал эми өлгөн канаттуулар жок кылынууда. 17 сентябрдан тарта аймактан канаттуулардын этин, жумурткасын чыгарууга тыюу салынды. Ал эми айыл чарба министрлигине караштуу ветеринардык көзөмөл комитети облустун 7 районундагы калктуу конуштарга карантин режимин киргизилгенин билдирди. Карантин тумоонун акыркы учуру катталгандан кийин 3 жумадан соң алынмакчы. Коронавир препараты Орусиядагы дарыканаларда сатылып жаткан. Коронавирусту дарылоочу биринчи дары болот. Орусиянын саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, министрлик амбулатордук шартта 2 дарууну колдонууга уруксат берди. Маалыматка ылайык, дагы бир дары Арепливир дарыканаларга кийинки жумада сатыла баштайт. Бул дарыны Промомед компаниясы чыгарган. Арепливирдин эл аралык патенттелбеген аты Фавипиравир. Ал Японияда сасык тумоону дарылоо үчүн иштелип чыккан жана 2014 жылы колдонууга бекитилген. Дүйнө жүзүндөгү коомдук ишмерлер, блогерлер жана социалдык тармактардын колдонуучулары интернет баракчаларда «Цветков позор России» деген аталышта флешмоб башташты. Мындай кадам Асоль Молдохматовага карата козголгон кылмыш ишине байланыштуу болгон. Флешмобтун катышуучуларынын айтымында, Артур Цветков өзүн жигиттик мүнөздө көрсөтпөстөн хайп жаратуу үчүн ушундай нерселерди уюштурууда. Флешмобтун катышуучулары ар кандай ойлорун жазып, мындай кадамдарыңыз менен сиз өзүңүздү ого бетер жаман көрсөтүүдөсүз деген пикирлерин калтырышууда. Ушуну менен түшкү алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.